Манас районунда Токой чарбанын жеринен ижарага алган жашоочулардын аянты 170 гектарга чамалап калат. Анын ичинен эми төлөм боюнча албетте айрымдары толук төлөгөндөрдөн айрымдары эле бар. Анан көпчүлүгү баягы жарым жартылай төлөп, анан кийин бирок быйыл төлөп беребиз деген убадаларын берген жылдын этегине чейин. Айрым баягы ижарага алган ижарачылардын төлөмдөрү түздөн түз эле жетекчи Бекмырзаевдин өз чөнтөгүнө эле түшүп атат да. Жана айтып кеткен ижарачылардын төлөмдөрү мамлекеттик казынага түшкөн эмес. Ал тууралуу эгер текшерген күндө дагы бухгалтериядан ал нерсе табылбайт да, чыкпайт. Бекмырзаевдин өзүнүн жеке чөнтөгүнө түшүп турган ошол каражаттардын баары. Ал баягы ар кандай жолго салып мурун мындан 3 жыл мурунку 192 токтом менен ижарага алгандардыкы аларда төлөм көрсөтүлгөн. Ага чейинки жанагы коомдук токой өстүрүү деген программа бар болчу, Токой чарбада программа лес. Ада ижара төлөө деген болгон эмес. Коомдук токой өстүрүп, ошол жерге питомник, өстөрү, көчөттөрдү өстүрүп, өстөрү карашып, анан бирин экин малын жайганга уруксат берилген ал нерседе. Жолдоштор, мына сиз көрүп турган бул жеке менчик питомник Баласоо районунда жайгашкан. Бул питомникте эми ийне жалбырактуулардын 6-7 түрү бар. Ийне жалбырактуулардын жалпы саны 2-2,5 миңдей ушундай болот. Анын ичинде түрлөрү көгүлтүр, жаншан жана башкалары. Адан башка дагы бул жерде мөмө жемиштер өстүрүлөт. Алардын жалпы саны 10 миңге жакын көчөт. Анан эми экзотический түрлөрүн айтып кете турган болсом, ал фундук бар, анар өстүрүлөт бул жерде. Курма эмнегедир мындай бул жерге эч кандай өстүрө албадык. Ишинде үшүп алып кете турган болот. Анан жаңгак, кыргыз бомбасы деген жаңгак. Анан ушун баары эле бир эле жеке чарбанын ичинде өстүрүлүп атат да. Анан салыштырып айтсак, мисалы үчүн мына мамлекеттик токой фондусунун жеринде мына лесхоздор жайгашкан. Ушул лесхоздордо туура ушундай эле ийне жалбырактуу, мөмө жемиш, жалбырактуу кайың, терек жана башка көчөттөрдү ушундай өстүрүзө болот. Бюджеттен жакшынакай эле каражаттар бөлүнөт. Штаттык системасы дагы бүт баары ордунда. Коргоо жагынан, охрана жагынан жетекчилер, ар бир участканын өзүндө лесничилери бар, токой башчылары, токойчулар бар. Анан бирок баары бир ушундай деңгээлде караша албайт да. Ушуга бир өзүнчө кандай десек, мындай бир каражаты бөлүнүп берип атканда дагы ошол өзүнүн деңгээлинде иш жумуш алып барыша албай жатат да. Ошону айткым келет. Азыр эми жанагы жумушту уюштурулбагандыгы биринчиден кесиптик өзүнүн баягы билиминин астыгы, анан тажрыйба аз, уюштуруучулук берде касиет жок да, мындай кандайча айтканда. Эгер ушунун баардыгын уюштуруп керектүү деңгээлге жеткизсе, эми бүт шарт бар го. Каражаттар бөлүнүп атат. Бунун баардыгы эми жетекчиге байланыштуу. Бул көрүп турган бул кадимки Мырза Перектин көчөттөрү. Бул жерде жалпы саны 2200 түп бар. Быйыл ушул токой тилке болуп отургуза албай калды. Себеби Бакарскасындагы МТЗ 82 трактор ушу лесхозго токой чарбанын жерин дайындабай, ар кандай шылтоолор менен солярка жок, күйүүчү май жок деп отургузбай калган. Бирок ошол эле кезде токой чарбанын жетекчисинин өзүнүн менчик үлүш жерлеринде тынбай эле үзүлтүксүз иштеп жатат ошо айыл чарба
токой чарба трактор болуп эле айыл чарба трактор болуп жер айдап тегистеп жөөк салып аларды культивация жасап чөбүн ташып ушундай кызмат кылып жүрөт. Биз азыр Бакайта токой чарбасы Чоңопка токойчулугунун 2-чи кварталы. Анын ичинен 2-чи кварталдын 63-чү бөлүмчөсү выдел деп коет. Аянты 2 гектар 20 соток жер. Бул жер өрүкзар. Мына көрүнүп турган аркада көрүнүп турган бүт баары кураган ушунун баардыгы. Жетекчилердин кадыгерлигинен суу алып келбей, эмесе азыр могу жерде мына өзөндөр өтүп атат. Талас өзөнү, нар жагынан Баласору каналы. Buradan su жеткирген эмес. Судун жоктугунан ушул мына 2 гектар 20 соток өрүкзар уже мөмө салып калган көлөкө берип бир кезде гүлдөп турганда ушул жерге элдер келип эз алып турганда бул толугу өзү уже мөмө салып калган бакты кураткандын өзү эле эми чоң кылмыш да. Өзүнүн жана кесиптик милдетин аткарбагандык. Ким билет? Бек Мырза, Мирбек, башка ким? Ошонун кезинде кураган. Ошол негизин арчасыңар беле? 45 гектар болчу. Агесте эми былтыр эле билдирдик да. Туурабы? Айыл чарба министрлигине Токой чарба анда агентство болчу, ошого билдирген болчу. Адам кийин бирок эч кандай чара көрүлгөн жок. Жөн эле сөгүш жарыялап эле чектелишкен. Эгер союздун абагында эгер мындай көрүнүш болгондо бизди соттоп жөнөйт. Мойнуна тартып кесип. Мунун ар жагында дагы 3,5 гектар терек бар. Ал убагында эгер мен жаңылбасам 90-91-жыл отурулган. Аны мен ошондо жаңы окууду бүтүп неме кылып жерге келгем. Россияда иштеп келгенден кийин 73-жылкы балдар 73-жылы туулган балдар ошо мектептеги балдарды алып келип отурушкан. Ага кезде 5 гектар болчу аянты. Анан багы курап-сурап анан кийин 3,5 гектар калган болчу. Мырза терек жетилип, уже бойго жетип, уже мына кыркыла турган болуп турганда азыр эми толугу менен багы деловой древесина деп коет эми бизде багы ишке жарамдуу жыгач. Толугу менен отун болуп калган. Азыр эми баскарып көрсөк болот ошону бар. Анда Бек Мырзаевдин өрүбү Мирбек. Дал ошол убагында ошол иштеп турган мезгилде ушунун баары ушу көрүнүштөр болгон да. Бул тууралуу дагы былтыр биз арызда айтылган болчу. Айыл чарба министри Жаныбек, Токой чарба агентствонун жетекчиси Мусаевдер бул тууралуу кабардар болгон. Бир кезде ушул жазында гүлдөгөн кезде кадимки Баткендегидей болуп өрүкзарга чеге кызыгып элдер келип туруп көлөкөсүнө отуруп эз алышып мындай кетишчи да. Багы туулган күн бөлө багы жаратылышка чыгып эс алууга ушул жерге келишти. Бул жер өзү убагында популярный жер болгон. Мындай жаратылышка чыгып эс алганда. Эми жетилип бой көтөрүп мөмө салып калган бак мына ушундай акыбалда турат. Мына биз азыр бул жерде турганыбыз Талас областынын Бакайта районунун Чоңгопка, Манас районунун Чоңгопка токойчулугунда госресурстун жеринде турабыз. Ошол үчүн мен азыр айтып аткан себебим, Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылып аткан себебим кайрылуу. Буга чейин да кайрылуулар Токой чарба, айыл чарба министрлерине чейин, Токой чарба агентствосуна чейин, бүттүн Аман Мустапаевич жана Надыр Өмүрзаковичке булардын баарына кайрылуу жасаганбыз. Письма катары кайрылуу жасаганбыз, бирок ар кандай шыктоо менен кагаздар келип атат. Азыркы күндө мынакей биз 45 гектар деп атат, ошо 45 гектарда Токой мамлекеттин курап калганына байланыштуу биз факты менен мындай Садыр Нуркожоевич сиздин немеңиз бар. Приказыңыздан мыйзам чыгаргансыз. Жашылдандыруу жылы, жашыл мурас деп туруп, мынакей сиздин жашыл мурасыңызды мамлекеттин өзүңүздүн жаныңызда жүргөн адамдар, мамлекет жетекчилери колдобостун мыйзамыңызды. Мынакей жашыл мурасы мейле көмүскө деп алып мынакей капкара болуп өлтүрбөйбүз, көрбөйсүздөр, карачы. 45 гектар жердин өттүрүп турат. Курап турат мынакей. Суу жок мынакей.
Bunun başında görse Bekmurzaевтің bir tuğan ağazı Доскул, Кыргыз Республикасынын энергетик министри. Ушунун кырышасын кесеп этимен мына көрүп туруңар. Анан кантип мамлекет оңолот? Мамлекет тиричизин оңолбойт. Доскулдун иниси Бекмурзаев Мирбек. Мына Баката район чарбасы мына 45 гектарды куратып туруп, Баката район лесхоз директору болуп туруп алды ушул жерге. Мына Баката районунан бүтүн курат баштады келгенден бери. Келгени мына 1 миллионду деп баштады. Андан кийинкиси бүт нерсе жасап баштады. Деги мындай кайрылган жерси калган жок. Бизде талашта азыр крышалар башкарып калыптыр. Доскул Бекмурзаевтің мынакей кетмейин бул Кыргызстандан. Кыргызстан оңолбойт, Талас оңолбойт, Талас. Бекмурзаев үкөөсү Мирбек. Ал лесхоз директор болуп кетмечи, кураган болду, буну постановление иш болбойт. Болсо Бакаятага комиссия өкмөт, мен мисалы 2 жолу арыз негизинде письма менен Алмаз Мустафаев айыл чарба министрлигине жазганда 2 комиссия 2 жолу келди. Бирөө Кахар деген балдар келген. Алар келет дагы биз айттык, келип эле Бакаятаны текшерүү. Бакаята 5 төрүндө болуптур. Манас районунун иштеген жерин көрөлү. Токой чарбасын. Жок, курап калган, ага барбай эле болот деп туруп, Кахарларды, Бакыт деген балдарды аудиттер бирөөнү да жибербейт бияка. Көзү акация маки. Көрүп атсыңар го? 45 гектар суудун башы экен. Суудун башы. Ушул жер курап калыптыр. Эгерде мындай жер Бакаятада болсо, биз алдагы лесникти директорду качан ташбалаң эле өтүргөн окпуз, болсо жери курап коюш үчүн. Эчтете албайбы? Айымдага бериш керек болот. Кандай? Буну кап сөз үчүн биз келип атканыбыз 45 гектарда гүлдө өсүп калган. Баардыгы гүлдө өсүп калган. Ушуну билип көрүп туруп мынакей. Садыр Нуркожоевич, мына сиздин астагы чөйлөрүңүз министрлигине баштайлы. Доскул Бекмурзаевтің кылып аткан кырышасын мынакей. Кырышасын кылган инисин кылып аткан иши ушул. Мына Бакаята районунун бүт миллиондоп уже жеп баштады. Акимдерди да тоготпойт. Мына өткөндө алма көчөттү, Өзбекстандан келген көчөттөрдү бизди местный көчөт деп туруп уялбай, чоң жыйынына сельскоттон губернаторду баш кылып, акимди баш кылып туруп, элди төш кылып алдап туруп, ошол жерден уялбай туруп айтып атат. Мына 130 сомдон алма көчөтү, Каражак неменин көчөтү, Алмурт көчөтү 200 сомдон, алманын көчөтү 130 сомдон. Бул Өзбекстандын көчөтү эмес, бул Ошту тараптык эмес. Бул биздики Бала Сарылда, Манас районунда өстүрүп койгон питомниктеги алма деп туруп, ошол жерде курпай туруп калпайтып койду го, айран Кудай. Ошонун негизинде эртеси күнү биз келип комиссияга алып келип бар текшертип, камерага тартып, бүттүгүн тиги письма менен кайрылган аз негизинде. Анда деле кыйраган жооп жок. Эми өзүп турган каражы ачты, мен видео тасмасы менен жөнөткөм, Садыр Нуркожоевич. Өзүп турган каражы ачты, өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн чөтөгү үчүн, өзүн акташ үчүн ошол жерде 20 сотик, 10 20 сотик жерди айдатып туруп, кайра ошол жерге каражы ачып коюптур. Бул не деген шермендирик? Каражы качты, токойчулардын эсептегенде 3-4 миллионго мамлекетке зыян кылып атпайбы? Ал бир киши чөтөгү үчүн 1 миллион 4 миллион акчаны мамлекеттин кызыктарын ойлогон жок, өзүнүн чөтөгүн ойлонуп кетип атыр. Садыр Нуркожоевич, мындай кызматчыларды кантип карап алып отурсуңар? Доскулга ишенип сиз дагы мына отурат, мына Доскулдун кылган киришаны айтайын. Өткөн 2022-жылы келгенде ГЭСке Бала Сарыл ГЭСине, мына Бала Сарылды бүтүрөм деген. Мына июнь айы болуп калды, 5 ай ичинде бүтүрөм деп эле, кана бүтүргөнү. Кече күнү мына Садыр Нуркожоевич, кара кечеден эмне айттыңыз эле убада? Сиз тапшырма бердиңиз эле. Ой Доскул, мына 50 машина тапшырылган. 50 машина жетиштүүбү? Алыскы райондорго, алыскы тоо аймактарга жайында күз келе электер сен көмүрлөр барып жетиш деп тапшырма бербес беле? Кана аткарылганы. Мына 2 айдан кийин эле күз келет. Кана атылган. Ошондой калпычылардын баардыгын Садыр Нуркожоевич жаныбыз калабыз. Акылбек баш кылып, Доскулду төш кылып, мына Акылбек Жапаров өткөндө эл менен каттоодо келгенде жана дежурныйга чогуп кеткенде мен юбка кийземди айтып койгон кандай жоопко тартылдым мен. Ошол киши келип иймене Доскулдун үйүнө чай ичип атат, казыр ката чучук жеп. Не, министрлерге жаман казыр ката чучук татсак эле. Ошо мамлекет сөзү сүйлөп калабы. Мыякта болсо кырс артып мынакей көрүп атсаңар. Анан кайтип Садыр Нуркожоевич, сиз айтып атасыз. Жашылдан мурас деп. Сиздин саясатыңызды эч ким колдогон жок. Дагы дозо мына саясатыңызды карапайым эл, бизге ошонгон адамдар гана колдоп атат. Мына чөл болуп турган ким? Министрдин көзү. Мына Мирбек Бекмурзаев. Министриңиз болсо мынакей Доскул Бекмурзаев кылган иши болуп атат. Мына өзүңүз менен көрүп атасыз. Ушуларга кайтип боор тартып атасыз. Буларга эмнеге сиз чара көрбөй атасыздар? Айыл чарбаң чара көрбөйт экен, Доскулдун киришип коет экен. Айыл чарба министри Доскулдун дагы киришип коет экен. Текшерет болсо Доскулдун киришет экен. Үкөөсүнүн кылган ишин көрүп туруп анан кийин киришсе болот эле, киришсе болот эле. Талас Бекмурзаев кетмечи оңолбойт. Талас область токойчусу Бекмурзаев Мирбек кетмечи токой чарба оңолбойт. Биздин азыр эмоция калтырбай, жашта кол айталы. Өткөндө 30-40 баланы алма көчөт боюнча келсек, ушул Манас районунда
бара салууда кезек 30-40 баланы митинг уюштуруп, бизди акчаскандардыгы комиссиялар сүйлөтпөгүлө, таш менен ургула, миткиле деп туруп, жетекчи катары мыйзам барбы буларга митинг кылганга? А биз айыл өкмөт эмес, губернаторго арыз негизинде кайрылганбыз. Мына бизге ынтымактуу тыштык митинг берип суранабыз. Биз Бекмурзаевка, Доскунуна дагы, Бекмурзаев Мирбекке дагы жумуштан талап койгонбуз. Эртең тез аранын ичинде жумуштан бошотулсун. Кап сөздөрүнө биз тоюп бүттүк. Мынакей курулуп аткан ошо деп биз арыз жазсак, ошого уруксат бербей койду губернатор. Тыштык митингге да болбойт, барып комиссия жиберем текшерип кел деди. Мына тыштык митингге кылбай туруп, ушуну комиссия менен Талас областык администрациянын башчысы болуп комиссия келди. Бакайта районунун акимчилигинен комиссия келди, аким тарабынан, губернатор тарабынан келди. Ошолордун баш ийбестиктен мынакей келген уюштур топ менен бизди кандай нерсеге алып келди. Биздин эле эмне 50 жок экен, жутуш жок. Биз бакайта деп уруу-урууда бөлгөн жокпуз. Биз бир районго отургандан кийин уруу-урууга бөлгөн мыйзам бар. Түштү түндүктө бөлгөн мыйзам берип чыгарай көрүш керек. Садыр Нуркожоевичке жетпей калат. Анткени Доскул деген ала крышасы бүттүгүн эле барып жаап коёса, кантип мамлекет оңолот? Ушунун кесепетинен Садыр Нуркожоевич ошондо мынакей сити революция үчүн башталат. Ушудан башталат. Төңкөш неден болот? Ушудан башталат. Шапкан башы неден болот? Ушул чөөлөрдөн, министрлерден, Доскулга окшогон капчылардан башталат бардыгы. Мына бир да жумуш аткарбай туруп, көрүп турган Токойду. Азыр ушул Токойдун ээси ким болсо дагы ушул курап атканы үчүн Бекмурзаев Бирбекте ушундай куратыш керек болчу. Эгерде Бакайта районунда ушундай курап калганда ташпарага алып коймокпуз. Кечээ күнү мына акимди алдап туруп кетип калды Бишкекке. Ким чакырып атат? Аман Мустапаев чакырып атыр дейткен. Кечээ мен Аман Мустапаев чаңал командировкада ошто жүрөт. Өмүрзак орун басары, Надыр Өмүрзаковичке чалдым. Силерме жөн убакытта чакырып бересиңерби Мирбекти? Дечи мен чакырган жок, мен келбе дегем деди. Мына Өмүрзакович. Надыр Өмүрзакович зам директор. Ошол айтып берет, мен аны чакырган жок, келбе дегем дейт. Ал акимди алдап кетти кечээ жумушта, тогузда келип калган кечээ күндө команда сервис немесинин чогулушуна катышкан жок. Мына акимди алдап атса, губернаторду алдап атса, элди алдап атса, кандай жетекчи? Ошонун жетекчилик көрүп туруп кандай Садыр Нуркожоев ичиңер оорубу мынча же оорубайбы? Бизди сөзүбүз калп эмес, мына факты менен айтып атабыз. Чоң алманы бар кылды. Бар алманы жок кылды. Буга дагы кызыктар болуш керек мамлекет деген. Мамлекет буга кызыктар болбосо биз кайга карабыз? Биз неге чырылбайбыз? Пикет неге чыгат? Ушул акматтар аферисттерден чыгат. Ушул кампычалардан чыгат. Доскулдагы ошолордон. Bir тургандар мен капчы келдим, көрүп туруп, азыр дагы баласарымга келип коркпостон. Азыр 30 балам кезеден чындыкты айтып берип атам. Видео факты менен көрүңүз Садыр Нуркожоевич. УКМКнын башчысы, министри Калпчек Ташиевке дагы эгерде болбойбу, эртең Мадымбаевка, Кудайым болсо Мадымбаевка да тапшырма берели. Биздин депутаттар парламентке салсын. Биздин депутаттар да сүйлөй албайт. Кой деп, уже министрди сыйлашып. Эми бүгүнкү күндө, эртеңги бүтү күнү мынакей Адакан Мадымбаевка кайрылабыз. Ушуну азыр элдин көгөнү ойлоп, Адакан Мадымбаевка 3-4 күч эмес, 3 күч Садыр Нуркожоевичтер болгон. Буга 4, 5, 6 күчтөр дайын болуп атат. Ар кайда аргандай талаптар коюлуп атат. Бирок ишке ашпай атат. Бүттү нааразы элдин бардыгы. Садыр Нуркожоевич, ушундай эртең тазалап алсаңыз, сизге гана оор болот. Эртең бирдек болсо булар кол чабып отуруп берет Доскулга окшогондор. Булардын баары кыялын прекрасно билесиз. Ушунча жерди курап аткан булар сизге жакшылык кылбайт өмүрү. Мына кечээки трактор болсо, лескос трактору жатат. Ошкулский трактор болуп калыптыр. А биякта эчтеке жок. Алма көчөтүн жатат курап. Кечээ 2200 штук кылган экен Токой Чарбан Өмүралиев Надыр деген Манас районунун Токойчунун башчысы. Ошодон келип сураганда да мынакей 2200 турат видео камера таптап алыңыздар. Ошол жер 2200 мына келип калды тиге турам. Эмне тигесиң? Малина тигесиң азыр. Тиге турган эчтеке жок уже бүттү. Ал 2200 дагы кураттуу жерине жатат тракторду бербей. Бул не деген? Буга чейин Бекмурзаев Мирбек жанагы алма казып алдым деген жери. Бул жерде бул себилген каражыгачка чейин багы суюк өскөн каражыгач бар болчу. Анда Чолпонбайда анын видеосу бар. Жерде эч кандай алма жанагындай культурный сатыкка жарактуу жерде көчөт өскөн эмес. Бул жер Бакайта Токой Чарбазынын Чоңгопка участкасынын 1-чи кварталы. Өзөнүн жээгиндеги карьер. Бул мыйзамсыз болуп аткан нерсе. Казылганда, башкача айтканда, оптом сатылган жер. Ушул жер мына бир 50 миң, 100 миңге сатылган. Ал тууралуу аудио запись бар. Мына карап койгула, өзөндүн жээги. Ногу өстүргөн жээктеги токойлор
Водоохранный значениясы бар, маанилүү токойлор бар, жиектерди бекем кармап, сел болбосун, же болбосо жар болуп тиги айылды көчтө акпасын деп өсүп турат булар. Мунун могу жерде болуп аткан бүтүндөй тириликтин ушу лескоско, токой чарбага эч кандай бир пайдасы да тийген жок, зыяндан башка. Ушунун бардыгынын башында турган Бекмырзаев Мирбектин тирлиги. Мына көрүп коюңуздар. Мен бул жерде карьера кылып, камактар иштеп аткан жерде бардым да. Баргам себеби жана үйгө кум чүрөйүн дегем. Кум чүрөйүн десем, балдар чогулуп турупту ошол жерде. Эмне кылып атсаңар десем, ушундай бул жерди карьера кылып ачкан себеби 49 жылга жанында да бир бала бар экен. Ким экен? Ушу Покровканын эле тургун да. Анан 49 жылга алдык деди. Бул жерди кастырып биз көрө кылабыз деди. Карьера кылыпчы. Балдар шө турган, анан платный кылабыз деп ушинтип атканда, берге мүмкүн эмес го каскан дедим ушинсем, бизден 49 жылга алган себеби анан кийин бул жерди саттык деди, жана кумдарды. Тиги токой чарбанын жетекчиси келип, бизден 50 000 сом, анан кийин 5-6 КАМАЗ деп, жогон КАМАЗды шагыл ушундай жүктөтүп үйүнө, үлкөн үйүнө апарып чыдап койгула деп ушинтип айткан экен да. Тиги балдардан өзүм укканым.